алгачкы нерсе сөздөр. Мунара курук сөз менен муунга сонгон сөз берет. Кутландуу күнүңүздөр менен урматтуу кыргыз калкы. 1992 жылы ЮНЕСКОнун Генералдык Ассамблеясынын номер 27 сессиясынын чечиминин негизинде 1995 жыл Манас эпосунун 1000 жылдык мааракесинин жылы деп жарыяланган. Бүгүнкү Манас эпосу музейинин баяндамачылары Манас эпосунун 1000 жылдык мааракеси жана улуттук көчмөндөр оюндарынын болуп өткөн салтанатын, ошондой эле Манас эпосуна кызмат кылып, өз салымын кошкон маданий багытындагы улуу инсандар жөнүндө сөз болмокчу. Саламатсыздарбы, урматтуу музей сүйүүчүлөрү. Сиздер бүгүн музейдин 4-чү бөлүмү менен тааныша аласыздар. Стенд Манас эпосу педагогикада деп аталат. Манас эпосун илимий жактан изилдөө, элибиздин нечен кылымдардан бери келе жаткан улуу мурасын сактоо, коргоо, калай калкка таратуу ар бирибиздин милдетибиз. Манас эпосунун ыйык, асыл нарттарын бала бакчадан тартып, жогорку окуу жайларында окутуу үчүн усулдук албан ийгиликтери жараткан инсандарыбыз бар. Алардын катарында Кыргыз Билим берүү академиясынын вице-президенти Сабитбек Байгазиев, филология илимдеринин доктору профессор Акматжан Акматалиев, педагогика илимдеринин доктору Сулайман Ырыспаев, Айкөл Манас фондусунун төрагасы Бактыбек Максутов, коомдук ишмер, журналист Кален Сыдыкова, ошондой эле Кыргыз эл мугалими, педагог Бектур Исаков агайларыбызды кошууга болот. Манас бул Кыргыз элинин жер үстүндө бар болуп жашоо, жок болуп кетпөө жөнүндөгү окундан тукумга тынымсыз байымдалып турган улуу педагогикасы. Ал эми бул стенд Манас эпосу искусство деп аталат. Сиздер эң алгач коюлган 1938 жылы Кыргыз музыкалык драма театрында коюлган Айчүрөк операсынан алынган фото сүрөттөргө күбө болуп турасыздар. Анда Айчүрөктүн ролун СССРдин эл артисти Сайра Кийизбаева, ал эми Семетейдин ролун Жапар Садыковдор жогорку деңгээлде аткарып бере алышкан. Кыргыздын улуттук искусствосуна айланган Айчүрөк операсы жаралган күндөн тартып тынымсыз коюлуп, 1975 жылы февраль айында 600 жолу коюлушу салтанаттуу түрдө белгиленген. 1946 жылы Кыргыз мамлекеттик опера жана балет театрында Манас операсы коюлган. Манастын ролун Кыргыз СССРинин эл артисти Кыдырбек Чодуронов, ал эми Каныкейдин ролун Кайыргүл Сартбаевалар аткарып беришкен. 1982 жылы Кыргыз мамлекеттик академиялык драма театры Манастын улуу Семетей аттуу эпикалык драманы алып чыгышкан. Спектаклдеги негизги каарман Семетей. Семетейдин төрөлүшү менен Кыргыз элинин келечекке болгон үмүт тилеги, ишеними кошо төрөлгөн. Каармандын кенжелигине карабастан чыгарманын негизги идеялык жүгү эркиндик, патриоттук, достук дагы Семетейдин образына жүктөлгөн. Жогоруда аталган опера драмалардын музыкасын жазууда белгилүү композиторлор Муратбек Бигалиев, Калый Малдабасанов, Абдылас Малдыбаев, Фери жана Власовдордун эмгектери зор. Бул стенд кино тармагына арналган. Кыргыз киносунун тарыхында эң алгачкы көркөм фильм жаратуу иши Манас эпосу менен тыгыз байланышта. Себеби 1941 жылы Манастын уулу Семетей аттуу тасма тартылган. Бирок оор шартка байланыштуу иш жүзүнө ашпай калган. Кайрадан 1962 жылы 2 бөлүктөн турган улуу эпос деген тасма тартылган. Тасманы тартууда белгилүү кино режиссерлор Лилия Турузбекова, Болот Шамшиев, Мелис Улукеев, Төлөмүш Шокеевтердин эмгектери зор. Баңгыска белгилүү Борбор калабыз Бишкек шаарында Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониянын алдында Манас Баатырга, залкар манасчыларыбызга, Бакай жана Каныкейге арналган айкел истиликтер тургузулган. Бул айкел истиликтердин автору белгилүү скульптор Тургунбай Садыков агайыбыз. Ольга Манойлова, ал көптөгөн истиликтердин, жанрдык композициялардын автору, Манас Баатырдын жана Манас эпосундагы каармандарды өзүнүн эмгегинде даана чалдыра алган. Белгилүү сүрөтчүлөр Теодор Герцен, Таалай Курманов, Белек Жумабаев өңдүү агайларыбыздын калем сабынан жаралган Манас Баатырга жана манасчыларга арналган сүрөттөрү орун алган.
кантпек биз кыялаттуу жер болбосо, кантпек биз баатыр манас эл болбосо, унутпай улуу тойду берет белек. Ушундай эгемендүү эл болбосо, кылымдын куттуу тоюн берет белек. Кыргыздар өзүн билген эл болбосо деп Надырбек Алымбеков агайыбыз айткандай, 1992 жылдын 26-июнунда Кыргыз Республикасынын туңгуч президенти Аскар Акаевдин Манас дастанынын 1000 жылдык мааракесин белгилөө боюнча указы жарык көргөн. Бул указдын негизинде 1995 жылдын 25 августунан 29 августуна чейин 5 күнү катары менен майдамдаган улуу маараке Кыргызстанды дагы бир жолу дүйнөлүк коомчулукка тааныткан. Улуу тойду майрамдоо салтанатына дүйнөнүн ар тарабынан коноктор жана өкмөттүк делегациялар келишкен. Андагы театрлаштырылган оюн зооптордун жүрүшүнөн тартылып алынган фото сүрөттөргө күбө болуп турасыздар. Төмөнкү сүрөттө мааракедеги Манас айылы. Мында жылдыздай жылбыраган ак өргөйлөрдүн саны 1000ден ашкан. Бул боз үйлөрдүн ичинен 3 боз үй баш байгеге татыктуу болгон. Алар таластык уздар жана усталар жасаган 12 канат хан өргө, Ысык көлдүк Орузбай Кенчебаевдин жасаган ак боз үйү жана жети көздүк Мекенбек Осмоналиевдин 8 канат ак өргөөсү. Ал эми көпчүлүктүн назарын Оштон алып келинген 3 кабат боз үй бурган. Бул азим салтанаттын башкы режиссерлук милдетин Болот Шамшиев, ал эми сценарийин белгилүү драматург Бексултан Жакиев жазган. Кыргыз Республикасында эң алгачкы жолу касиеттүү Талас жергесинде Манас Ордо комплексинде 2019 жылдын 16 сентябрынан 21 сентябрга чейин улуттук көчмөндөр оюндары ийгиликтүү өткөрүлдү. Бул республикалык иш-чараны өткөрүүнү өлкө президенти Сооронбай Жээнбеков демилгелеп, улутубуздун улуулугун жар салып, коңгу сунулаган республикалык иш-чаранын алкагында элибиздин байыркы баалуулуктарын даңазалап, каада сал, маданият, үрп-адатын жайылтууга дагы бир ирет мүмкүнчүлүк түзүлдү. Манас айылына 300гө жакын боз үй тигилип, өлкөнүн 7 облусу жана Бишкек, Ош шаарлары 7ден боз үй тигип, өз ордосун курган. Улуттук көчмөндөр оюндарынын алкагында ар бир облус өзүнүн сыймыктуу жайларын, сыймыктуу инсандарын даңазалаган көрсөтүү, улуттук салттык ырлар, бийлер, боз үйдүн жасалгаланышы, улуттук тамак-аштар, элдик көркөм кол өнөрчүлүк, боз үйдүн тез чечүү конкурстары өткөрүлгөн. Анда театрлаштырылган оюн зоо көрсөтүүдө Талас облусу менен Бишкек шаары биринчи орундарга ээ болушкан. Кыргыз Республикасындагы элчиликтерден келген 33 өкүлү көчмөндөр оюнунда ардактуу конок катарында катышышып, элибиздин салт санаасын, үрп-адатын жана улуттук оюндарын көрүшүп, өтө кызыгуу менен кабыл алышты. Бул тойдун сценарийи белгилүү актер жана режиссер Эгемберди Чалабаевке таандык. Урматтуу музей сүйүүчүлөрү, ушуну менен сиздерге арналган баяндамабыздын 4 бөлүмү соңуна чыкты. Кайрадан 5 бөлүмдө жолугушканча сак саламатта болуңуздар.